Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинин номер 32 сабак жетекчинин эл жек көргөн 14 сапаты деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Жетекчинин эл жек көргөн 14 сапаты. Биринчи, өзү жетектеген аймак, тармакты, адистикти билбестен тайкы билими, жөндөмү менен иштөөсү. 2. Билим жөндөм компетенциясынын тайкылыгын билдирбөө үчүн иштөөчүлөргө бюрократиялык орой мамиле кылып, текеберленип, чиренип, кыйын сынып мамиле кылуусу. 3. Айланасына өзүнө окшогон кадрларды топтоп, тар көз караштагы мансап, кызмат, пайда, байлыкты гана ойлогон чөйрө түзүп алуусу. 4. Иштин көзүн билбегендиги, жөндөмсүздүгү билинип калбастыгы үчүн билимдүү адис кадрларды куугунтуктайт, четтетет. 5. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Ушак, айың, интригага жакын болуусу жана башкарууда ошону пайдалануусу. 6. Өзү да кызматта тааныш билиш, акча менен келип, кызматка да ошондой жол менен алуусу жана иштөөсү. 7. Иштин абалын, сапатын жакшыртуу, өнүгүү, өсүү үчүн эмес, эптеп мансапка ээ болуп, пайда таап, күн өткөрүү, андан кийинки кызматка көтөрүлүү жөнүндө ойлонуп иштөөсү. 8. Өзүнүн кызматтык абалы жогору адамдарга жагынуу, кошамат кылып, кол астындагылардан да ошону талап кылуусу. Албетте, сыйлоо башка, кошамат башка. 9. Урмат сыйды, сыйлыкты, даражаны адамдарга ак эмгеги үчүн эмес, тааныш билиштиги, жагынуусу, кошаматы, пара үчүн берүүсү. 10. Элге, айланасындагы адамдарга бирдей адилеттүү, камкор мамиле кылбастан, колунда бар жогуна тааныш билиштигине, кошамат мамилесине, теги байланышына карап мамиле кылуусу. 11. Элдин кол астында иштеген адамдардын кайрылуусуна, арыз сунушуна кайдыгер, төрөпейилдик менен мамиле кылуусу. 12. Өзүнө жана ишке айтылган сын пикирлерди такыр укпоосу, туура эмес кабыл алуусу жана сын пикир айткандарды куугунтуктоосу. 13. Шаан шөкөт, жыргал жашоого, ысырапкерчиликке берилип кетүүсү. 14. Жамаатта өз ара шектенүү, бөлүнүү, адилетсиздик, текеберлик жана башка терс көрүнүштөргө жол берип, өзү да ошого кызыгуусу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен жетекчинин эл жек көргөн 14 сапаты темабызды жыйынтыктайбыз. Эгерде кимдир бирөөбүздө ушул сапаттар бар болсо, жоюуга аракет кылалы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.